Assalamu alaikum рахматуллахи ва баракату. Жалпы мусулман журтчулугу, анын ичинде кемеңгер кыргыз калкы башыбызда ушул күндөрү оор күн болуп турат кичине. Эми бул дагы Кудайымдын сыноосу. Ойлонгон адам үчүн бул фитна да, бул бузукучулук. Ошол себептен мусулман адам Кудайым ыйман бергенден кийин ар бир ишти ыйманына таразалап, калчап иш кылганы жакшы. Туура, ар бир мамлекеттин өзүнүн жери бар, жер тилкеси бар. Бирок мындай ойлонуп көрүш керек да, адамдын өмүрү баардык нерседен кымбат турат. Мисалы, ошончо жер талашып атышат, бирок ким иштетип атат деген маселе бар. Орусияга тажик туугандардан деле, кыргыз туугандардан деле кетип атат. Анан ошол нерсе биздин жаныбызга, каныбызга арзыйт беле, татыйт беле. Бул ошол көбүнчө үчүнчү тараптагы адамдардын кызыкчылыгы болуп кетип атат да. Ошон үчүн азыр могул күндөрдө элибизге, жерибизге бейпилдик, тынчтык болсун деп дуа кылалы. Жалпы мусулман элдердин ортосунда, анан жалпы адамзаттардын ортосунда. Бузукчулук пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бул хадис Муслимде келген. Бадиру бил амал qabla al-fitan allati hiya ka al-layl al-muzlim aw kama qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis iliminden çoğun ereje, hadisти китептегидей, сахих китептегидей жатка билсе дагы, артынан ау кама qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem деп айтыш, бул юстахаб, жакшыраак. Анткени руббама хунака садара хатаун ау вахмун минен нақил. Бизге хадисти жеткирип аткан адамдан балким бир аракетинде бир тамгада ката кетип калышы толук ыктымал. Ал хадисте бадиру бил амал, жакшы амалдарды башыңарга оор сыноо келүүдөн алдын жакшы амалдарды кылып калышыбыз керек. Эми муну айтып атканыбыз ыктыяр сабагынын алдында. Бул акыркы сабак этикафка отуруу, бирок этикафка отурганда эмне? Биздин кылган ибадатыбыз, этикаф, кармаган орозобуздун мөмөсү, пайдасы эмне? Мөмөсү, пайдасы бул ибадаттарды жакшы аткара турган болсок, ар бир жакшы аткарган ибадат үчүн жер үстүндө бузукчулук көтөрүлүп турат да. Адамдар канчалык таза болсо, коом таза болсо, коом мындай бир ариеттүүлүккө, акыйкатка мындай бир умтулган коом болсо, анда Кудайым көп балия жөнөтпөйт. Коомдун көпчүлүк бөлүгү мындай бузулган, дүйнө эле деп баалуулуктарга көз шилтеп койгон, көз жумуп койгон болсо, анда Кудайымдын балиясы түшө берет. Ошол себептен эми биз дуа кылалы. Бир нерседеш кыйын, фитна, бузуку жаман, караңгы, көзгө сайса көрүнгүс караңгы түн сыяктуу каптап келчү фитна, бузукучулуктан алдын жакшы амалдарды кылып калгыла. Эмнеге аалымдар түшүндүрүп айтат? Фитнаны, бузукучулукту караңгы түнгө салыштырып атат десе, караңгы түрдө адам вачкушабак, орток белги, эч нерсени билбей калат. Оңго басабы, солго басабы, жерди карап таяк алайын деп жылаанды алып өзүн чагып өлтүрүп алышы мүмкүн. Бул фитна ошондой нерсе. Ал тарап биздин мамлекетти жамандаганы менен, биздин элдер аларды жамандаганы менен, ал Кудайымдын пендеси өкөтөң эле. Эми дуа кылабыз, акыры бихойр, жакшылык менен бүтүп калсын. Акыры жакшылык менен бүтсүн, бул мойнубуздагы милдетибиз. Биздин эң чоң жардамыбыз ошол. Анан жалган маалыматты таратпай, сабырдуулук кылып, эки тараптын эстүү, баштуу адамдары азыр өнүккөн заман дипломатиялык жакшынакай жолдор менен чечилип калсын деп үмүттөбүз. Бул ар бирибиздин жүрөгүбүздүн мындай бир өйүтүн алып турган нерсе да. Бисмилла. Бүгүнкү 11-ci сабак адашпасам, 11-ci сабак ыктыяр 12-ci сабак экен. 12-ci сабак ыктыяр сабагынын 12-ci сабагы китабы сом, орозо китебинен. Ошону менен Кудайым буйрса бүгүн орозо маселесин жыйынтыктайбыз Аллахымдын бизге берген топук күч кудурети менен. Бул акыркы бөлүм бабул этикаф бөлүмү. Ошол араб тилинен кирген, кыргыз тилине этикаф деп коет. Этикаф азыр өтөбүз, тилдик жана шарияттагы мааниси, жалпы этикафтын жалпы мааниси, тилдик дагы шарияттык да маанисин бириктирип турган мындай бир жалпы мааниси, бул адам баласы өзүн бир нерсеге бекем байлап, туруктуулукту, кажыбас кайратты көрсөтүп, бир кыйын сыноого сабыр кылуу, мына ошол этикаф болот. Фуланун му'такифун десе, ала шей, бир нерсе мейли жакшы болсун, жаман нерсе болсун, ошол нерсени бекем кармап туруу. Бул азыр биздин жашообузда туруктуулук кетип атат да. Жөнөкөй эле мисал, үй бүлөдөгү туруктуулук жок. Бул этикафка отуруу Рамазандын өзгөчө акыркы 10 күнүндө бекемделген сүннөт болот. Этикафка отуруунун негизги максаттары мин ахамми мақасидил этикаф, адам баласы туруктуулукту үйрөнүш керек. Жашоодо туруктуулук болбосо ал өнүкпөйт экен да.
туруксуз үй бүлөдөн жакшынакай үй бүлө чыкпайт. Туруксуз мамлекеттен жакшы бир нерсени күтүп болбойт. Бул улуу акыйкат. Адамдар моюндайбы, моюндабайбы, Кудайымдын бул ааламга бекитип койгон өзгөргүс бекем эрежелер бар, сырлар. Ал сырларды билбес адам кыйнала берет. Ошо өзгөрүлгүс сырлардын бири туруктуулук менен гана өнүгөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошон үчүн ахаббул амали илаллах адвамуха ва ин кал. Ау кама кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Демек аз болсо да уланып турган иште Кудайымдын берекети бар. Ошол Кудайыма сүйкүмдүү, жагымдуу болот дейт. Этикафтан алына турган эң биринчи негизги пайда туруктуулукту үйрөнүшүбүз керек болот. Анткени адам элестетиңиз, Кудайым адалдап берген ак никелүү жубайы менен дагы күндүз дагы, түндө дагы карым катнашка барбайт. Азыр 3 түрү бар, өтөбүз, бирок жалпыжондон этикаф маселесинде милдет болуп калган, важип, сүннөт болуп калган этикафтарда эркек адам мечитке болот да, ошол кезде аялы менен карым катнашка барбайт. Болбосо аял адал. Демек адам өзүн туруктуулук менен тарбиялайт. Психология илиминде араб тилинде васвасал кохрия деп коет. Адамды кантип которсок болот? Адамдын эркинен сырткары күчтүү васваса, шек күмөн азгыруу. Ана муну психология илиминде башкалар Европа аалымдары булар изилдеп келип, жөнөкөй бир методду сунуштайт. Идишти жууп, тазалап киргизишти. Ушинтсе адам ошондо эрк пайда болот дейт. Бир нерсени бүтүрдү, майда жумуш, бирок мындан максат ошону тазалап, болду. Адамда таза болду деген нерсе, адамда ар бир андан да чоң иштерде бул болду деп васваса азгырылбайт да. Көрдүңүздөрбү? Бул этикафтын чоң пайдаларынын бири ушул. Туруктуулук, адамдан жаман нерсени кетирүү болот мындай бекем. Өзүнүн аялына дагы барбай нафсын бекем кармап атат. Ушунчалык деңгээлде унутуп калып дагы жыныстык карым катнашка барып койсо, этикаф бузулуп калат. Милдет болгон этикаф биринчи түр, анан Рамазандын акыркы күнүндө кармалчу этикаф да бузулуп калат. Демек этикафтан ала турган азыркы биздин доордогу сабак ошол туруктуулукту үйрөнүшүбүз керек. Бисмилlah. Бабул и'тикафи. Этикаф бөлүмү дейт. Биз буга чейин айтканбыз, китептин сөлөкөтү. Жалпы жонунан биринчи китеп болот, экинчи баб болот, үчүнчү нау болот, анан төртүнчү нерсеси фосл болот. Анан бешинчиси колдун 5 манжага тыргыл, бешинчиси мас'ала болот. Китапта айтканбыз, таифатун минал масаил ал-фикхия. Биз фикх китебин окуп атабыз, ихтияр, шариаттагы маселе, адал арам маселеси. Таифа минал масаил ал-фикхия, фикх маселелерин ичине камтып алган бир канча маселелер. Миллионго чейин барат, канча болот мисалы. Ихтияр китебинин матыны алымдар болжол менен эсептегенде 25-тен 28-ге 1000ге чейин маселе бар, болжол менен. Маселе бар матындын өзүндө. Демек таифату минал масаил фикхия у'тубират мустaqillatan. Өзүнчө жекече этибарга алынган. Мындай китеп жекече өзүнчө турат. Китабы сон башка бир бөлүмдүн ичине кирип кетпейт. Шамилат анваан амла. Бөлүмдөрдүн ичине камтып алабы, жокпу? Мисалы китабы соомдун ичинде бир канча бөлүмдөр бар. Кандай кылса каза кылыш керек, кандай кылса каффарат кылыш керек, кандай кылса. Анан кете берет. Баб дегенде айтканбыз, эми сөздү көбөйтпөйлү. Баб таифату минал масаил ал-фикхия. Бул да фикх маселелеринин ичине камтып алган бир тайпа. Яжмауха мавдуун вахидун. Бир теманын тегерегинде топтолгон маселелерди баб деп айтабыз. И'тикаф дегенде башка нерсе кошулбайт. Тек этикафтын өзү. Этикаф деген тилдик мааниси, тааныштыруу, шариаттык мааниси, өкүмү кандай, канча түрлөрү бар, канткенде бузулуп калат деген сыяктуу да. Баб ал-и'тикаф. Эми суроо. Демек, көпчүлүк китептерде, 4 мазхабтын көпчүлүк китептеринде, баарында эмес, көпчүлүгүндө, басымдуу бөлүгүндө орозо китебинен кийин, орозо маселелеринен кийин этикаф бөлүмүн алып келет. Тартип. Хада тартибу мақсудун ам мутаватиун. Кокустан эле ошондой болуп калдыбы же аалымдар атайын максат кылып ушул тартипти алып келдиби? Наам, хада тартибу мақсудун. Кости атайлап максат кылынган. Анда орозо маселесинен кийин этикаф маселесин эскерип аткан атайлап дедик. Анда мындан чыкты, этикаф өзү жекече ибадат эмеспи? Эгер орозого кирип кетеби, жекече ибадатпы? Бул суроого жооп айтабыз, иннал и'тикафа ибадатун би ра'сиха. Ибада би ра'сих, яни мустақилла, жекече өзүнчө ибадат. Орозого тиешеси жок. Кээ бир шарты бар, азыр айтабыз. Өзү негизи жекече ибадат бул этикаф маселеси. Өзгөчө нафил кошумча ибадатта. Неге анда бул жерде китабы соомдайын алып келип атат?
келиңиздер ага жоопту Хашат ибн Абид Роддул Мухтардан табалы. Эми оозек айтсам болот, бирок бул кишилердин китебин окуганда чоң берека бар. Барак адамдар да бул кишилер. Өзгөчө Рамазан айында адамдын ниети туура болсо, китеп окуу менен биринчи Куран, анан шарият илимин окуу менен ар бир тамгага эбегей сооптор жазылат. Бисмилла. Вачку мунасабатул и'тикафи лис-саум. Орозо китебинин аркасынан этикаф бөлүмүн алып келип аткандын ортосундагы айкаштык, айкалышуу, окшоштук эмнеде? Хайсу закара мааху дейт. Орозо менен бирге алып келип атат көпчүлүк китептерде, ихтиярда дагы. Ва вачу та'хирихи анху анис-саум. Орозо менен бирге, бирок орозодон кийин анан этикаф тап келип атат. Эмне себептен? Жооп эмен, жооп, вачх деген та'лил, тавжих. Себеби мунун анна-саума шартун. Орозо шарт болуп эсептелет. Бардык түрүндөбү 3 түрү бар. Жок, фи ба'ди анва'ил и'тикафи. Этикафтын кээ бир түрлөрүнө орозо кармаш шарт. Ошол себептен анан орозонун аркасынан алып келип атат. Шарт дегенде суроо бар, азыр алдын ала айтып коелу. Бизде билесиздер шартул вужуб бар, шартул сихха бар. Жалпы жонунан. Экөөнүн айырмасы кандай дедик элек шейхтерим? Мал фарқу байна шурутул вужуби ва шурутус сиххат. Эсиңиздерде барбы? Ага чейин мен Янсун чайын ичип алайын да. Бул колумдагы Янсун чай бекер чай эмес мына. Чайдын өзүндө да пайда бар. Муну атайын бир канча энциклопедия китептерин изилдеп чыкканда 70тен ашык ооруга шифа делет. Дан менен пакеттиктин ичинде эмес, рак алып барат, данын алып келип кургатып, жууп анан ичсе. Эмнеге? Эң чоң пайдаларынын бири адамдын ичиндеги топтолуп калган суукту чыгарат, иммундук системага жардам берет, анан грипп, азыр грипп маселеси болот, ошого аябай жакшы миңден бири. Мен ичип алайын, сиздер жооп берип туруңуздар. Негизи сурооң жообуңуз абдан жакшы, бирок тескери кылыңыз. Yani inna şurutal vücub ma yaudu ila al-fa'il. Şurutul vücub fa'il, oşol ibadatты аркалап аткарып аткан адамга айтат. Masalan, этикафты аткара турган, важип боло турган же этикафты аткара турган адам жаш балага милдет болбойт да. Кауну акилан, жинде адам чыгып кетти. Кауну балиган, балагатка жетиш керек. Ана мындай дегендей деген сыяктуу. Изан şurutul vücub ma yaudu ila al-fa'il al-mukallaf. Ошол кылып аткан адамга кайтат. Байна машруту сахха ма яуду иля нафсил фи'л. Этикафтын өзүнө кайта турган нерсе. Эми суроо. Анна-саума эмне үчүн орозодон кийин этикаф тап келди десе, анна-саума шартун фи ба'ди анва'ил этикафи. Этикафтын кээ бир бөлүктөрүндө орозо шарт деди. Шарт дегенде шартул вужуббу же шарту саххаба жооп бериңиздерчи. Этикафка байланыштуу болуп атат. Орозо шартул вужуббу же шарту саххаба? Шарту сахха оңой эле. Анткени соом өзү бир фаил эмес да бул. Бул ибадат. Демек көрдүңүздөрбү? Муну жакшы билсеңиздер адашпайсыздар да. Демек, анна-саума орозо шартун, яны шарту сахха. Кээ бир түрүндө важип, адам милдет кылып коет го, назыр. Мисал айтат да. Мисал азыркы окуяга байлайлы, о жараткан жалгызым Алла. Ушул чек ара маселеси, баткен маселеси биротоло жакшынакай чечилип, экинчи ошол жерде кан төгүлбөй, керек болсо адамдын көңүлү оорутпай тургандай жакшынакай чечилип бүтсө тез арада, Кудайым сага 10 күн этикаф кылып берем деди бир адам. Деп өзүнө милдет кылып койду. Бул назыр милдет болуп калат да, Куран Каримде убадаңарга тургула деп атат. Милдет болуп калган ушул түргө, ушул түрдүн этикафына орозо милдеттүү түрдө шарт болот. Шарту сахха. Этикафы дурус болуш үчүн орозо шарт. Күндүзгү күнү кадимки күн батканга чейин. Болбосо ал этикаф өтпөй калат. Ошону айтып атат. Анна-саума шартун фи ба'ди анва'ил и'тикафи. Этикафтын кээ бир түрүнө шарту сахха. Болбосо этикаф өтпөй калат. Ва хува кайсы түрү мына айтып атат. Кайсы түрүнө шарт? Ал-важиб, Важип деген жана өзүнө милдет кылып коет. Чындап эле иншалла маселе чечилип кетсин. Оңунан чыгып. Ва шарту ятақаддам алал машрут. Бул усул фикхтагы эреже. Шарт бар, анан шарт кылынып аткан ибадат бар. Демек бул жерде машрут кайсы биздин мисалда шарт кылынып аткан нерсе? Этикаф. Шарт орозо. Демек дайыма бир ибадаттан алдын шарт алдын келиш керек болот. Шарт аввалан болот. Бул эрежени жаттасаңыз мындай да. Ушул жерден пайдаланып айтып коелу. Шариятыбыздагы ар бир эреже жакшы адам ойлонуп, түшүнүп, амал кылса, иш жүзөгө ашырса, жашоодогу кыйынчылыктардын баарынан куткарат. Эмне деп атабыз? Шарт кылынып аткан келишимден алдын турат. Адамдар келишим учурунда шартка жакшы көңүл бурбайт да кийин өкүнүп жүрө берет сотко беришип. Ошон үчүн соода сатык бөлүмүндө 100дөн 99 даже
келишим учурунда бүт тактап алыш керек ийне жумун үчүн. Кайсы келишим так болбосо, алдаганга, горордоп коет, белгисиздик алып бара турган болсо, мындай бүдөмүктүккө, ал макруh болот, жарам болуп калат. Аш-шарт ятақаддам алал машрут деген ушул. Шарттан бүт тактап алдын ала. Эмнеге азыркы мисалы көптөгөн жаңы чыгып аткан соода тармактар арам болуп калып атат? Алардын шарты белгисиз да. Жөн эле баш айланма шарттар. Түбүн казып келгенде иштегендерди эле жакшы түшүндүрүп бере албайт. Түбүн казып адистерди алып келгенде бул ошол берки соода кылып аткан адамдар, келип аткан адамдардын акчасын башына айлантып акчасын алуу дейм. Сетевой маркетинг и так далее орусча. Түшүнүктүү? Кеттик шейхтерим. Ва-шарту ятақаддам алал машрути. Шарт ошол ибадаттан алдын турат дейт. Яны орозо шарт. Ошон үчүн биринчи орозо келет, анын артынан анын этикаф келет дейт. Экинчи себеби эмнеге орозодон кийин этикаф тап келип атат? Ва аннал и'тикафа ютлабу муаккадан дейт. Сунна муаккада. Бекемделген сүннөт, важипке жакын эле. Бекемделген сүннөт болот дейт. Этикаф качан? Фил ашрил ахири мин Рамазан. Рамазандын акыркы 10 күнүндө. Анда ошол күнү эле этикаф жок, Рамазандын башынан акырына чейин этикафка отурса болот. Болгону акыркы 10 күнү юсанну кифаятан, муаккадан, бекемделген сүннөт. Бекемделген сүннөт экиге бөлүнөт. Суннатул худа дейт муну. Же суннатул айн дейт. Суннатул худа аллати хия таркуха бида болот. Бекемделген сүннөт эки түрлүү болот. Имма суннату айн аля кулли фард, ар бир адамдын мойнуна милдет болот. Жанагы 12 рекет намаздар бар го, парз намаздардан. Алдын мисалы, багымдаттан алдым, пешинден алдым дегендей. Бул ар бир адамга жекече парыз. Анан же суннатул муаккада кифая болот. Көпчүлүк аткарса, калганынан күнөөсү көтөрүлүп кетет. Бул и'тикаф ошондой болот. Экинчи түрдө сүннөт бекемделген этикаф ушундай. Яны жеңил тил менен мына көрөрмандарга айтканда, эч бир мүмкүнчүлүк болуп мамлекеттен тыюу жок, абал отурукташкан абалда эч ким мечитте эркек адамдар этикаф кылбай койсо, баардыгыбыз күнөөкөр болобуз. Бирок көпчүлүк адам шарт табылса, жагдай түзүлсө, мечитте эркек адамдар этикафка отурса, отурбагандар күнөөкөр болбойт. Идан юсанну муаккадатан кифаятан да бул тактаганда. Түшүнүктүү болду да? Эмге бир адамдын үзүрү бар, башка бар да. Ошо этикафка отурган адам отурбаган адам жаман карап астагфирулла дебесин. Жашообузда ылдыйкы маселе менен чоң маселеге айлантып, проблема биздики ушунда азыр мусулмандардыкы. Мындай сүннөт болгон нерсени парздын ордуна коюп көңүлдөрүбүз ооруп жүрөт да. Бул сакал койбоптур. Эми сакал албетте сунна муаккада важипке жакын ал. Бирок бул сакал койбоптур деп мамиле кылбайт. Бул узун кийинип албаптыр, бул дияка чыкпаптыр, бул мүнпеттир. Бул эми мусулмандын көңүлүн оорутуп бөлүнө турган маселе эмес да. Ар бир адам бонус катары пайгамбарыбызга болгон сүйүүсүн тастыктап ал нерселер менен сооп таба турган нерсе. Балким бир адам сакал койбогону менен, койгону жакшы эле, бирок койбогону менен бул кылбай аткан башка сүннөттү кылып аткандыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн сүннөттөрү бар. Эң чоң сүннөттөрдүн бири убакытты бош кетирбөө. Азыркы заманда бул сүннөттү аз эле адамдар аткарып атат. Убакытты пайдалуу өткөрүү. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң чоң сүннөтү. Демек, могул жердеги маселе түшүнүктүүбү? Философ болуп кетпейлими? Ва анна ли'тикафа ютлабу муаккадан фил ашр ал-ахир мин Рамазан дейт. Рамазандын акыркы 10 күнүндө өзгөчө бекемделген, көпчүлүк аткарса өтө турган сооптуу сүннөт болот. Ошол себептен Рамазанда орозо айтылып, анан акырында келип аткан ушул дейт да. Анан фаюхтамус сауму бихи дейт. Бихи деген бил и'тикаф. Орозонун хитамы, орозонун мөөрү дейт. Муну жакшы билиш керек. Орозонун мөөрү, баса турган мөөрү, печаты дейт. Бихи ошол этикаф менен болот экен. Мисалы азыр биздин Кыргызстандын ажоосу, Садыр Жапаров. Негизи да, жалпы. Кайсы бир мамлекеттин ажоосу бир өзүнүн указ дейбизби, приказ дейбизби айтор буйругун чыгарды. Анан бирок печаты, башка мөөрү жок. Ал таасир көтөбү, этибарга алынабы, жокпу? Алынбайт да. Азыр жанагындай хакерлер, башкалар белгилүү адамдардын эмесин, аккаунтун бузуп кирип туруп, өзүлөрү жазып эметип атпайбы? Туурабы? Ооба, бузуп кирип. Ага этибарга алынбайт, качан өзүнүн ишенилген эмеси чыкмайынча. Рамазандын мөөрү этикаф менен экен. Мүмкүнчүлүк болсо, жагдай түзүлсө, мамлекет уруксат берип тынчтык болсо, ошол этикафка отуруу менен орозосун акырына чейин чыгарды деген сөз. Түшүнүктүүбү? Аллах таала мыразы болсун сиздерден. Аллах мыразы болсун. Фаюхтамус сауму бихи, демек натыйжа фанасаба хотму китабис сауми би зикри масаилихи ай масаили и'тикаф. Демек Рамазандын акыркы маселесин этикаф менен бүтүргөн ушул береке. Орозону акыркы кабыл ала турган суноосу дейт.
негизи ушул жерден бир пайда алабыз. Ар бир иште ибадат эмес, ибадат дагы ичине кирет. Ар бир иште 3 жерде чоң сыноо келет. Баштап атканда бир сыноо келет, ортосунда бир сыноо келет, акырында бир сыноо. Мына илим алып атабыз да, биз илим жолун сүйлөйлү. Биз соодагер эмеспиз, бизнесмен эмеспиз. Илим билим жолунда аркалаганда башында сөз сыноо келет. Ата-эне каршы чыгат, башка болот, коркуу болот, кандай болот деп. Анан ортосунда бир сыноо келет. Анан илимди окуп адам бир түбүнө жете албайт, бир ийгиликке жетишкенде ошондо дагы сыноо келет. Бирок акырында келген сыноо жаман. Бул ошончо окуган маселесин дүйнө үчүн сатып, динди бурмалап ийбейби? Өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн колдонуп ийбейби илим билимди деген 3 сыноо келет. Адам ошол 3 учурда Кудайымдын жардамы менен, инсан өзү алсыз да, Кудайымдын топугу менен жалбарып, Аллах мен алсызмын деп өзүн эле төмөн санап турса, Кудайым жардам келип ал 3 ашуудан өтүп кетет. 3 төө ашуу бар экен бизде. Бул ошол маселе. Орозонун акыркы төө ашуусу этикаф мүмкүнчүлүк болсо кармайбы, жокпу? Бисмилlah. Караңыз, Ибн Абидин рахмаулла канча берекелүү сөздөрдү айткан да. Бисмилlah. Ихтияр китебине кайтабыз. Бабул этикаф, этикаф бөлүмү дейт. Ва хува фил лугати, тилдик мааниси. Демек, тилге жакшы маани бериш керек. Тилге жакшы маани беришибиз керек. Этикафтын тилдик, араб тилиндеги сөздүк мааниси ал-муқом. Мақом эмес, эгер мақом деп жазылып калган китептер болсо аракет оңдош керек. Муқом. Мақом менен муқомдун фаркы бирөө суласи, яны лазым, суласи мужаррад, бирөөсү суласи мазид болот. Мақом бул қама яқуму, мақом исму макан болот. Яны син заман кылбайсыз, макан. Қама яқумудан чыгат, фатхул мим. Байнама муқом aqama yuqimu муқом болот. Суласи мазид биринчи бап. Афала бабы. Эсиңиздерден чыкпасын. Бир жерде араб тилинин грамматикасы орурак да, синтаксис морфология. Бир жерде aqoma деп келсе, анан биягында муқоман дейсиздер, мақоман дебейбиз. Қома мақоман дейбиз. Изан тилдик мааниси этикафтын ал-муқом дейт. Яны мен aqomaдан чыгарып атат. Кома өзү турду эмес, ибадатты тургузуу деген маанида, бир нерсени тургузуу. И'тикафа деген сөз бир нерсеге ушунчалык маани берип отурду, ошол өзү туруп кете тургандай болуп калды дейт. Түшүндүңүзбү? Ал-муқом. Экинчи бас ол ихтибас, хабс, хабсун нафс. Адам бул жерде хабсун нафс деп чектебейли, жалпы жонунан бир нерсеге сабыр кылып, кайрат кылып, туруктуулук болуп туру. Кайсы бир иштеги туруктуулук, кажыбас кайрат, ихтибас бир нерсени бекем кармоо. Яны мулазамату шей. Ихтабаса дейт. Муну мисалы ахвалу шахсия, нике маселеси бар го, мунакахат. Нике маселесинде аял кишинин ала турган нафака да. Эркек камсыздап бериш керек го, нафака, азык түлүк, тамак аш, кийим кечек, үй. Ошол нафака эмне үчүн берилет десе эреже бар. Ан-нафакату муқабила лихтибас. Аял киши күйөөсүнө итаат кылып башыйып, үйүн жөндөн таштабай эшикке чыгып кетпей үйүндө болсо, ошол аял болуп бергендиги үчүн, үйүндө карамагында итаат кылып туруп берген үчүн нафака берилет. Антип туруп чыгып кетти, чыгып кетсе, ал нашиза болуп калат. Ага нафака берилбей калат. Ихтибас деген ошол. Күйөөсү үчүн өзүн кармап турат деген сөз. Wa huwa fil lughati al-muqam wal ihtibas. Түшүнүктү? Ал эми qala Allahu Taala мунун далилин алып келип атат, тилдик мааниси. Sawa'anil aakifu fihi wal bad. Хадж сүрөсүнүн 25-аят экен. Sawa'anil aakifu. Aakifu yani al-muqimu fihi. Masjidul Haramda. Wal bad yani wal ati min ba'idin. Badiya. Алыстан нечен деген кырларды ашып, жолдорду ашууларды ашып келген адам дагы анан ошол жерде жергиликтүү жер деген адам да өкүм бирдей эле дейт. Эми бул тилдик мааниси да. Акиф яна ал-муқим фихи, муқомдан чыгып атат. Бул тилдик мааниси экен. Анан мунун шариаттык мааниге дагы, этикафка дагы мааниси бар. Анткени этикафта адам өзүн бекем кармайт, Кудайдан гана үмүт этет. Элестетиңиз, ушунчалык деңгээлде азыр мисалы жашообузда даават бар го. Дааватка чыкканда дүйнө сөзүн сүйлөбөш керек, тигинчи керек деген сыяктуу болуп атат да. Этикафта эч бир акча сөз сүйлөбөйт, өзүн бекем кармап, Кудайым сооп болуп калса экен дейт. Асқар университетинде, биз окуп аткан Асқар, нечен жылдаган тарыхы бар. Асқар эми туура билими жок, дегендей мындай деген сөз айтты берет, бирок окуган, маани берген адам үчүн билим сөзсүз бар. Шейх Усра айтат, Асқар университетинде улама калжибал дейт, тоо сыяктуу алымдар бар. Адам өзү таза болуп, оюн таза койсо, Аллахым ошондой адамдар жолуктура берет. Анан адам өзү текебир болуп тогот болсо, жаман адамдар көрүп кете берет.
Асқарда не үчүн асқар? Канча бут тозулар болсо да асқар бүгүнкү күндө окутуп келе жатат, мүмкүнчүлүгүнө жараша. Канча деген билинбеген олия аалымдар бар, этикафка отуруп, алардын вазифаты, милдети асқарга дуа кылыш. Мусулмандарга бир өзгөчө асқарга дуа кылат. Көрдүңүздөрбү? Анан биз суноо болуп кетсе эле көрүнгөнгө даттана бербеш керек. Сен чеч, мен чеч, кет дигүү деп Кудайга даттанганды үйрөнүш керек. Кудайым чечип берет. Кудайга биринчи арыз муңуңузду айтып төгүнүп үйрөнүш керек болот да. Бул чоң сабак биз үчүн. Ва фи шара, шарияттагы мааниси ибаратун дейт. Яна мафхумун. Бул бир түшүнүк болуп атат дейт. Бир маани эмнеден болгон? Маанан анил муқами. Көрдүңүзбү? Диги тилдик мааниси муқам, муқамул мутлак. Кайсы мечитке отурабы, жаман жерде мисалы калянчеге отурабы, ага деле иътикаф деле тилдик мааниси. Жакшы жерге отурса деле, жаман жерге отурса деле. Шариятта жекече маани, жакшы жерге гана отуруу. Аллахтын үйү болгон мечитте. Жамаат өтөлө турган. Анил муқам фи маканин махсусун, белгилүү бир жайда өзүн кармап отуруу. Түшүнүктүүбү? Белгилүү жай ва хуал масжиду, Аллахтын үйү болгон мечит. Мечитте отуруу. Ана мечит алифлам, мечит бул жерде лил камал. Алифлам масжидте лил камал. Камал дегени ай ал масжиду лади туқаму фихил жамаа. 5 маал жамаат окулуп өтөлүп турган мечит болуш керек. Кээ бир мечиттер жабылып калат, же жамаат окулбай калат го, кандайдыр себептер, ремонт болот, башка. Ал жерге этикафка отурганга болбойт. Масжидул камил болуш керек. Жума окулуш шартпы, шарт эмеспи? Шарт эмес, 5 маал намаз окуса болду. Жума окулуп калса жакшы, болбосо жарай берет деген сөз. Белгилүү бир жайда Аллахтын үйүндө мечитте отуруу дейт. Кантип отурат? Жөн эле отура береби? Би аусофин махсусатин, белгилүү бир шарттар менен. Өзүнүн отуруунун шарттары бар. Мин баяния, белгилүү шарттар дегени менен ниет, эң биринчи ниет кылыш керек. Бул ибада ла саваба илля бин ние. Ниетсиз савап жок. Демек бул ибадат, ибадатта ниет шарт болот. Вассауми, орозо тутуш керек. Вассауми дегенде могул аныктама, орозонун 3 түрү бар, азыр айтабыз, биринчи түрүнө гана кетип атат. Важип болуп калган этикаф. Важип болуп калган этикаф. Түшүнүктүүбү? Өзүнө милдет кылып койгон. Азыр бир аздайын айтабыз, бирок сүннөт этикаф бар го, Рамазандын акыркы 10 күнүндө. Ошондо орозо шартпы, шарт эмеспи? Буну жакшылап азыр кичине токтололу. Орозонун айтып койгон 3 түрү бар. Анвауху саласатун. Жогорундан ылдый түшө турган болсок, тадалли ылдый кылып. Анда биринчи түрү аль-и'тикафул важиб. Милдет кылып коет өзүнө. Мен эли жерде тынчтык болсо, этикаф кармайм деп. Бул биринчи түрү. Экинчи түрү ас-сунна. Сунна муаккадал кифайя, Рамазан акыркы 10 күнүндө. Үчүнчү мустахаб. Мустахаб деген нафил. Бул убактысы чектелбейт. Мисалы азыр адам мешитке кирип чыгат го. Киргенде ниет кылат этикафты. Чыкканда 10 мүнөт, 20 мүнөт. Ошо 20 мүнөт убактысында бул этикаф ниет кылып койсо, нафил этикаф болот. Каули сахибайн, эки шакирттин сөзү болот. Кирип чыкканча сабак ала берет. Түшүнүңүздөр, бул үчүнчү түрү. Эми могул ихтиярды шархта келген тариф, аныктама, бул биринчи түргө айтылган аныктама. Экинчи түргө кетеби? Алдын эле мейли шашып айтып койдум, Ибн Абидин айтат. Сүннөт болгон 10 күн этикафта отурганда орозо дагы шартпы, шарт эмеспи? Көп алымдар ал жөнүндө сүйлөбөдү. Хада ма захарали, менин изилдөөм боюнча, баам парасатым, иштихадым боюнча орозо шарт. Алымдар ачык болгон үчүн айткан эмес. Демек анда да орозо шарт экен. Ушул жерден суроо эми сиздерге. Сабак эки тараптан болуш керек. Рамазандын акыркы 10 күнүндө сүннөт этикаф үчүн орозо шарт дедик. Орозо итак эле орозо кармап атпайбы? Бул сөз кандай ашча болуп калдыбы? Ахсантым. Орукчан адам бар, орозо кармай турбай турган орозо, учурунда дагы сапарга чыккан адам бар, башка бар, каарганчалык. Алар акыркы 10 күндө сооп кылып калалы деп этикафка отурса орозо кармабай. Эми кармай албайт да өзүр менен. Этикафтын соогун алабы жокпу? Ибн Абидин рахмалла жок дейт. Орозо шарт дейт. Эми алар нафилдин соогун ала берет, бирок сунна муаккадага жете албайт дейт. Тарифтулайбыз. Биниятин минан нияти вас-саум. Ниет менен жана орозо менен деп атат. Бул жана демек орозо дегенде кайсы эки түрүнө кетти? Важип этикафка милдет болгон. Назыр болуп калган сүннет этикафка да кетип атат. Ва гайрихима, мындан башка да дейт. Ниет менен орозо ана жанагы ашча калам сүйлөбө, мечиттин ичине отуруп соода кылып үйбө деги. Соода кылса болот, келишим кылса, бирок товарларын алып келип албаш керек да. Ва гайрихим ала ма яти иншааллаху таала дейт. Бул жерде өкүмдөрүн айтабыз. Бизде мантык илиминде бизде муарраф бар.
тариф берилген, аныкталган зат бар. Ана муарриф бар, каулун шарх дейт. Мин шурутил муаррaf an la ya'tiya fi at-ta'rif an la yu'ta fi at-ta'rif al-ahkam. Тариф берип атканда өкүмдөрүн айтып таштабаш керек. Ошон үчүн алама саяти деп атат. Ал өкүмдөр ылдый жакта келет. Ал өкүмдөрүн тарифте айтпайбыз. Ал тарифте тааныштырыш керек. Бисмилlah. Кала al-Imam Abdullah al-Mawsili rahimahullah матында айтты Мухтарда. Al-i'tikafu sunnatun muakkadатun. Ортончу түрүнөн баштап атат. Sunnatun бекемделген сүннөт деп атат, яны кифаятан деп жазып коебуз. Көпчүлүк адам ошону аткарса, анда мойнунан түшөт. Мислу таравихта таравих намазы. Көпчүлүк мусулмандар мечиттен барып окуса, мойындагы бекемделген сүннөт важип түштү. Кээ бирлер үйүнөн окуса мейлеме. Мейли деген соо азыраак болот го, бирок мейли. Al-i'tikafu sunnat muakkad ay kifayatan. Качан? Fil ashr al-akhir min Ramadan. Рамазан акыркы 10 күнүндө. Эмне үчүн бул бекемделген сүннөт? لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه على الاعتكاف. Рамазандын акыркы 10 күнүн дайыма калтырбастан этикафка отурат эле. Ушул жерге жазып коюңуз min g'oyri tark деп. Min g'oyri tarkin. Эч бир орозосунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көзү тирүү кезинде, бул жалган аалам менен коштош электе, Рамазан айына туш келсе акыркы 10 күнүн сөзсүз кармайт эле. Кармабай өткөрбөгөн жылы болгон эмес, айы болгон эмес. Анда усулул фикта эреже бар. Al-muwazabatu min g'oyri tark alamatul wujub. Важип болуп калыш керек эле, бул сүннөт эмес. Кандай болуп калды бул? Пайгамбар саллаллаху бир нерсени токтотпой кылса, таштабай, бул түз эле важип болуп калыш керек, сүннөт болбош керек. Тариф аныктаман уландысы муазабатун наби саллаллаху алейхи ва саллям ala shay'in ma min g'oyri tarkin ma'a adamil inkar ala man tarakaha. Ушул жере керек. Бирөө пайгамбар өзү токтотпой аткарды, бирок бирөө аткарбай койсо жемелебеди. Анда сүннөт муаккада болуп кала берет. Важип болуш үчүн ошо калтырган нерсени жемелеш керек, бирок фарздан ылдыйраак деңгээлде да. Эми чыктыбы шейхтерим? Бул ошо сүннөт муаккада болуп кантип калат дегенин далили болуп атат да. Карапайым угуп аткан, сабакты тыңдап угуп аткан адамдар үчүн аларга маалымат болсун. Бул жерде фикх эле эмес, усулул фикх деген илим бар. Бул жалпы шарият илиминин мээси деген сөз. Балдарыңыздарды ушул усулул фикх илимин окутуш керек болот. Шариятты коргой турган илим да бул. Рава Абу Хурайрата ва Аиша радhiyallahu anhuma, бул эки сахаба hadis бар екен. Анна набия саллаллаху алейхи ва саллама кана я'такифу al-ashra al-awakhira min Рамадана. Рамазан айынын акыркы 10 күнүндө сөзсүз этикафка олтурар эле дейт. Качантан баштап? Мунзу qadimал Madinata. Мадинага келгенден баштап. Эми ошол өкүм ошол учурдан башталып атпайбы? Туурабы? Ошо Мадина орозо качан хижраттын 2-жылы берилсе, ошондон кийин анан келип атат. Ила ан таваффаху Аллаху таала, ила ан интaqala да. Адеп ахлак илиминде мата дебейбиз, интaqala. Бул ааламдан жалган дүйнө менен коштошконго чейин, яны кайтыш болгонго чейин калтырган эмес деген сөз. Имам Бухари, Имам Муслим, Имам Ахмад бин Хамбал радhiyallahu таала анхум китептеринде алып келген. Ва ани-Зухри, бул табиин болот. Зухри деген чоң табиин. Бул кишинин чоң ислам шариятына кошкон эң чоң салымы мусталахул хадис илимини таратып калгандыгы үчүн табиин болот да. Эң даражасы чоң алым. Ва ани-Зухри рахимахуллах аннаху саллаллаху алейхи ва саллям, демек ани-Зухри дегенде бул хадис эмне болуп атат? Табиин түз эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан хадис айтса өкүм эмне болот эле? Мурсалут табии. Мурсал сахабаны таштап туруп вал мурсалу ма минху сахабию сaqat манзумал байкунияда келгендей. Ортодо чынжырчада ким түшүп кетет? Сахаба түшүп кетет. Аннаху саллаллаху алейхи ва саллама ма бул жерде нафия. Тарака ли-i'тикафа хатта qubit. Ажалы келгенге чейин, жалган дүйнө менен коштошконго чейин этикафты эч качан таштаган эмес. Бул үммөткө сабак болуш үчүн да, туруктуу болуш үчүн, бир болуш үчүн. وهو من أشر وهو دين اعتكاف قيت وضعت وهو من أشرف الأعمال ديت إن درجة بيك عمل دارن بري درجة بيك كن دليل وشول رمضان دن آخرق مورو Arab tilinde хитаму миск дейт го. Кыргыздар 40-ны чыдап 41-не чыдабайсың бем. Акырында да бардык нерсе туурабы? Акырында. Ошол эң жакшы нерсе амалдардын бири дейт бул. Эмне үчүн? Шарт иза канан ихлас менен болсо дейт. Азыркы заманда ихлас деген эмне?
Азыркы күндө ихласты кантип түшүнсөк болот? Азыркы күндө ихласты биз Кудайдан жакшы күмөн кылып күдөр үзбөө, ушул ихлас болот биздин заманда. Рия кылба, башка кылба, бул биздин ыйманыбыз алсыздап кетти, фитна көп, башка көп. Биздин заманыбызда ихласты кантип түшүнөбүз? Кудайга жакшы күмөн кылуу, ушул ихлас болуп калды да, хуснуздон кылуу. Кандай хуснуздон кылуу ихлас болуп калды? Бир адам кемчиликтүүбүз, кемчилик кетирип алды, ошо бойдон сазга батып өзүн таштап койбостон кайра бекем тырмышып оңолууга аракет кылуу, ушул ихлас болот. Анткени ихласы болбогондо бул кайра тырмышпайт эле да. Калып кетет эле да, болду деп. Хикамул Атоияда жаттаган элек, эгер адашпасам, ушундай биринчи алгачкы хикматтардын бири ушундай болот. Мин аламати нуксон эмне азыр айтам. Кыргызчасын айтайын, оозума келди эле, кыргызчасын айтайын. Мин аламати al-i'timadi ala al-amal nuqsan ar-raja'i 'inda az-zalal. Мин аламати al-i'timadi ala al-amal. Адам Кудайга эмес, Кудайдын мээримине, кудуретине эмес, өзүнүн кылып аткан амалына, жакшы иштерине таянып, сөйөнүп алганын далили. Негизи адам амалына ишениш керекпи, Кудайга ишениш керекпи? Аллах алам, биздин амалыбыз кабыл болуп атабы, жокпу? Бирөө орозо кармайт да бирөөнү барып атып өлтүрүп атат мисалы дейми? Кудай сактасын. Адамдын амалга таянып алгандыгынын ачык белгиси, айкын белгиси. Күнөө жасап алган учурда Кудайга болгон үмүт азайып кетсе, Кудайга болгон үмүтү күнөө жасаган кезде азайып кетүүсү, бул анын амалга таянып алганын белгиси дейт. Ошол жерден ихлас өчүп калып атат. Эми бул деген өкүнбөш керек дегенсиз, өкүнүш керек, бирок болду эми деп калбаш керек да. Амал кылып атса көккө учуп кетип башка болбош керек. Момунардан баардык учурда бирдей болот. Түшүндүңүзбү? Ошого кетип атат ихлас биздин заманда. Кала Ато чоң табииндердин бири. Имам Абу Ханифа рахматуллахи устаздардын бири болгон. Кала Ато ибн Аби Рабах Маккалык адам болот. Бүгүнкү күндө кээ бир тентек туугандарыбыз, тентек тырмакчанын ичинде. Мазхаб карманбаш керек, каяктан чыкты, салафул уммада жок дейт. Мазхаб деген аты болбосо да мааниси болгон. Туурабы? Кандай? Ошол учурда Ато табиин болгон. Бул киши Маккада болгон. Макка учурунда ажыга келген адамдарга ушундай жар салынган, жарчылар болгон да, сурнайчылар, сурнай тартылып, урулуп, болбаса эмелер. Анан жар салынган. Ала ла юфти би Макката илля Ато. Бул имамдан башка эч ким фатва бербесин дейт. Өзү мазхаб деген түшүнүк эмне, мазхаб кармануу. Бул исламды мынтип тар түшүнүп алуу эмес. Адамул фаудо ал-илмия, илимдеги башаламандыкка жол бербөө болот. Ирет менен алып кетүү. Түшүндүңүздөрбү? Мына мааниси болуп атпайбы? Атоодон башка табииндердин убагында эч ким чаржайып болуп кетпесин. Диги муну фатва берип, ал болбойт. Бирдиктүү мындай тартип болуш керек. Чубак устазыбыз кайтыш болгондон бери телекке каршы эмне деген нерселер болуп кетип атат. Алы жеткени дагы, жетпегени дагы эле оозуна ээ боло албай канча фатвалар чыгып кетип атат. Кудайым эми ынсап берсин баарыбызга. Кудайым шерменде кылбасын. Бисмилlah. Кала Атаун рахимахуллах, масалул му'такифи дейт. Этикафка отурган адамдын мисалы. Бул жана сунна муаккадан айтып атат. Фама балука бил важиб. Важиптик андан да жогору да. Масалул му'такифи, этикафка отурган адамдын даражасы ка рожулин дейт. Бир адамга окшош дейт мунун мисалы. Лаху хажатун ила азимин, ила рожулин, ила амирин азимин да. Чоң бир муктаждыкты чече турган падышага муктаждыгын айтып барган адам сыяктуу дейт. Адам эми көбүнчө адатта ошондой тааныш билишти ортого данкыраттап коёбу, эмне дейт? Данкыратын издеп, башкасын издеп айтор, башка кыйынчылык түшкөндө ошентип калат го адатта. Ошентип муктаждыкты чече тургандай бир улуу адамга барып муктаждыгын даттанган адам сыяк окшош дейт. Фаяжлус алабаби, жанагы чоң адамдын эшигинин дарбазасынын астына барып кетпестен отуруп алат дагы ва якул минтип айтат дейт. Ла абрах ла азхабу, мен бул жерден хатта тaqdi хажати, менин муктаждыгымды чечип бермейинче жөнгө салып кетпеймин деп айтат дейт. Ошол адамга окшош дейт. Ал өтөөсү да мүмкүн, өтөбөшү да мүмкүн. Кудай таалам сөз өтөйт да, кабыл кылат. Уд'уни астажиб лакум. Мага дуа кылгыла, мен силердин кабыл кылам деп атат. Албетте шарттары менен. Кетпеймин дейт. Демек факазаликал му'такифу
этикафка отурган адам дагы кудум ошол сыяктуу яжлису фи байтиллахи таала ва якул. Бул жерде ва якул дегенде жакшылап билип алыш керек. Бизде лисанул хал бар, лисанул мақол бар. Мо сөөгү жок тил бар го. Ушул тил бул лисанул мақол дейт. Аны менен сүйлөп аткан жок, бул лисанул хал, жагдайдын тили менен сүйлөп атат. Яни түшүндүрөлү. Мечитке отуруп Кудайдан үмүт этип аткандыгы, Кудайым сенин мээримиңе муктажмын деген сөз да бул. Туурабы? Бул жагдайдын тили ушул да. Кайсысы күчтүүрөөк өзү? Кудайым бер деп жүрөк өлүп калса ол өтпөйт да. Ошол бул жерде билисанил хал айтылып аткандыгы. Жагдайдын тили, абалдын тили менен айтып атат. Аллахтын үйүндө отуруп аякул минтип айткан сыяктуу дейт. Ла абраху хатта югфарали. Кудайым мээрим төгүп бардык күнөөлөрүмдү кечирип, ишимди оңунан чыгармайынча кетпеймин деген сыяктуу дейт. Ушул жерде сабак алган устаздарыбыз айтат, эми кыяматка жакын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жытынан алыстаган сайын таразалар өзгөрө берет экен. Жооп кыямат качан болот? Кыскача жооп таразалар өзгөргөндө. Бул философиялык жооп да, терең шарияттан алынган. Кандай таразалар алмашканда? Калпыч адам адилеттүү болуп көрүлүп, адилеттүү адам калпыч болуп көрүлгөндө. Ар бир жумуш адилетсиз, мындай кыянат кыла турган, ага татыктуу специфик эмес, колунан келбеген тааныш биш менен келип калган адамга тапшырылганда. Муну бирөөлөр түшүнүп, саясатташып албасын, бизге саясаттын кереги жок. Бул ар бир жаатта ошол мектептин жөнөкөй койчудан баштап чоңуна чейин да. Ошон үчүн таразыларды алмаштырбашыбыз керек. Кур'ан-ы Каримде дагы бул биз адилеттүүлүк таразасын койдук. Вала тухсирул мизан, таразаны бузбагыла дейт. Ону базардагы эле, ош базардагы таразаны элестете бербеш керек да ал жерден. Андан дагы чоң тараза, ол байкуштар, ол адал мeenет алар. Качып, кучуп дигинтип жүрөт. Андан чоң таразадан урдагандар бар да. Вайлул лил мутаффифин, таразадан согуп калгандарга азап болсун деген сөз чоң таразаларды айтылып атат максаттан. Диги байкуш эптеп суукта жүрүп саткан адамды эле коркута бербеш керек да. Чоң таразаларды бузуп коюп, үй бүлөдө жакшынакай ата болбосо, мээрим төкпөсө, ал үй бүлөлүк таразаны бузду болду. Эң чоң тараза. Колунан мүмкүнчүлүк келип туруп айтпаса, татыксыз жумушка барса, бет бактык кылып ошол орунду ээлеп алса, таразаны бузду ошол. Ошон үчүн кыямат ошондой болот. Түшүндүңүздөрбү? Муну айтып атканым эмне? Таразалар алмашып, кыяматка таразалар алмашканда, адамдар ушундай динге болгон, жакшы иштер болгон этикафты өөн учуратып жаман көрүп калат экен. Бул эмне салпалактап, бул давачылар деп көп айтат го, бекерчилер да булар депчи. Каяктан бекерчи байкуш? Ана этикафка отурган бул бекерчилерди үйүндө иши жоктор жок. Биз жакшылап билип алыңыздар. Ар бир адам баласы моюндайбы, моюндабайбы, дүйнөгө этикафка отуруп алган да. Төрөлгөндөн бери эле. Бирөө айткан экен эми. Ашыкча бир аз акча болсо да айткан экен, Юнус пайгамбар бир эмеси үчүн деңиздин ичинде ла иляха илля анта субханак инни кунту миназ залимин десе, бизде дүйнө китеп жутуп алган депчи. Ошол сыяктуу адамдын ар бири дүйнөгө этикафта каалай дүйнөгө берилип кеткен, капитализмден башка. Эми жок дегенде бир аз убакыт ажыратып, Рамазандын 10 күнүндө Кудай үчүн этикаф кылганга адамга бетта керек, ынсап керек. Түшүнүктүүбү? Мына арабча жазып койдум. I'tadan nasu bazlal ata li matalibid dunya. Дүйнө үчүн бардыгын берүүгө даяр бир. Мансапка, бийликке, бир байлыкка жетүү үчүн. Бетинде эле сатып коет, тууганда эле. Бул тарыхта да ошондой. Бийликке келгендер сөз ушул чыгып калат деген, балдарын дагы өлтүргөнгө туура келген да. Ошол бийлик эми баласын өлтүргөнгө татыйбы? Кудайга шүгүр, мына сары чайыбыз бар. Кудайга шүгүр, кенен үй бүлөбүз бар, бала чакабыз бар. Биз эң бактылуубуз да биз. Ашык дөөлөт башка жүк дейт. Көтөрө албайсыңбы, ниетиң бузукуу барбы? Башка жүк болот. Адамдар дүйнө үчүн бардыгын берүүгө даяр дейт. Вал инсану му'такифун ала хутамид дуnya. Дүйнө отундарына отурат. Бул эмнеге муну истигроп кылыш керек? Кимисинин даражасы жогору? Этикафка отурган адамдын даражасы жогору. Эми ушул жерден токтотолу. Алхамдулилlah, эртең да улайбыз. Мындай токтоп, кенен айтсак жакшы да. Элдерге түшүнүктүү болсун да. Айтылган сөздөр канча амал кылыш керек эми? Аллаху а'лам bis-sawab wa ilayhil marji wal ma'ab. Эртең Алла насип кылса, ошол этикафтын 3 түрү бар дедик. Этикафтын 3 түрүнүн биринчиси милдет болгон этикафты өтөбүз эми. Эми биринчисин таанышып алдык да. Үйлөнгөндө деле ошондой да, тааныш керек. Анан кете баштайт анан. Дуа кылалы. Амин. Жараткан жалгызым Алла Таала элибизге, жерибизге ынтымак, ырашкерлик, туура түшүнүк берген болсун я Алла. Бөөдө өлүмдөн, максатсыз өлүмдөн, максатсыз жашоодон, туура эмес бузукчулук, чырчатактан Кудайым өзү сактасын, элибизге амандык берсин. Биз элибизди сүйөбүз, патриотпуз, бирок Кудайым
жакшы мындай чечим берсин да. Адам затынын өзү мусулман эмес болсо да адам затынын каны бөөдө жазык төгүлбөсүн. Анткени ар бир адамдын Кудайдын астында урматы бар. Акылсыздар акылына келсин бул айда. Бул айдын урматы үчүн Кудайымдын мээрими менен. Инсапсыздар инсапка келсин. Кудайым мына үй бүлөбүзгө береке бакыт берсин. Уул кыздарыбызга жакшы тарбия берсин. Бул ааламдан ажал күнү келип кайтыш болгондо ошол кыздарыбыз, уулдарыбыз, небере чеберелерибиз бизди эстеп апам жакшы адам эле деп артыбыздан Куран окуп, соот жөнөтүп, жакшы атаңа рахмат, атаңа бали деген жакшы алкыштарды жөнөткөн болсун. Кудайым ошол кайтыш болгон инсандарды, адам атабыздан кыяматка чейинки келчүлөрдү, алардын ичинде раматылык чубак устазыбызды өзгөчө Кудайым мээримин алган болсун. Ата-энебизге береке берсин. Тапкан оокатыбызды жугумдуу берекелүү кылсын. Кудайым шерменде кылбасын, жүзү каралардан сактасын, жалган жалаадан, куруу дооматтан сактасын. Бул эң керектүү нерсе. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.